Саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап, күн чабыт. Саламатсызбы угарман жана көрөрман, эфирде күн чабыт программасы, микрофондо мен Бахар Хакимова. Кыргызстан бир топ эл аралык уюмдарга мүчө болуп эсептелет. Мисалы, Евразия экономикалык биримдиги, Жамааттык коопсуздук келишим уюму, Шанхай кызматташтык уюму жана башкалар. Бирок бул уюмдардын Кыргызстан үчүн пайдасы сезилбей, кагаз жүзүндө эле калганы көп сындалып келет. Кыргыз-Тажик чек арасындагы 42 жолку кагылышууда Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна нааразылык кайра козголду. Бүгүн күндө бир уюмга мүчө болгон мамлекеттер бири-бирине куралдуу кол салууга барып жатышат, адам укуктары, аймактык бүтүндүккө доо кетирген жагдайлар орун алууда. Бул боюнча талдоочулар айтып жатышат. Бүгүн биз эл аралык укук системасы принциптерди бузган, ушундой жагдайга түрткөн учурларды талдап берүүгө аракет кылабыз. Бизде студиябызда тарыхчы, дипломат Алмаз Кулматов бар. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсызбы. Угарман жана көрөрман, сиз да ой пикир кошо аласыз. Студиябыздын номери 0312 68 06 06 0709 68 06 06 номерлары иштөөдө. Анда баштай берели, алгач ушул эл аралык укук системасы жөнүндө угарман жана көрүп жаткан көрүүчүлөргө мындай жатык тилде түшүнүк бересизби? Кандай принциптерди камтыйт өзүнө? Эми эл аралык укук системасы дегенде ошол жалпы дүйнө мамлекеттери чогулуп кабыл алган келишимдер тутуму, конвенциялар, макулдашуулар, мына ушулар эл аралык укук системасын түзөт да. Анда тиешелүү конкреттүү жоболор камтылган. Мыйзам эмнеден чыгат? Мыйзам ошол турмуштук мамилелерде адамдын адамга, адамдын өзүнө, адамдын айлана чөйрөгө, мамлекет болсо мамлекетке, мамлекеттин өзүнө, башка курчап турган дүйнөгө карата мамилесин чагылдырат жана ошону жөнгө салат да. Жалпак тил менен деп атпайсызбы? Ошондой айтылат да, ошондой эсептелинет. Анан бу азыркы биз жашап жаткан дүйнөдөгү укуктук системаларды байыркы замандан бери калыптанып келатат, бирок негизги чоң өзөктүү мындай бир жалпы анан бүгүн биз көп оозанган, бирок жакшы түшүнбөгөн, көп айткан, бирок такыр аткарбаган жоболор бар да, принциптер бар. Биринчиден ушул принциптер кам менен жазылып, көз жашка жуурулган жоболордон, анткени адамзат өзүнүн башынан 14 000 согуш өткөзгөн. Биздин заманга чейинки 3500 жылдан биздин замандын 2000 жылына чейин адамзат өткөзгөн согуштардын жылга эсептесек убактысын, муну швейцариялык окумуштар эсептеп чыккан. Анда ошончо жылдын ичинде адамзат болгону 292 жыл гана тынчтыкта жашаган да. Калган убакта тынымсыз согуш келген, майда чоң болуп түркүнчүлтөө менен. Негизги неме себеби болот, бийлик жана байлык үчүн гана күрөшөт. Калганын баары тең калып, орустар айткандай, благими намерениями вымышленная дорога в ад. Шултоо. Анан ошол согуштарда, анан айрыкча биринчи, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин, андан мурундагы 15-жылында Вестфаль келишиминде, конференциясында ушул жанагы мамлекеттердин суверендүүлүгү, анын территориясынын бүтүндүгү жана кол тийбестиги, чек аралардын бузулбастыгы, согуш эрежелери, туткундар, химиялык жана башка куралдарды колдонуу эрежелери, колдонбоо, мисалы химиялык куралдарга деген эрежелерди кабыл алышкан. Анан ошолордун баары тең анан Бириккен Улуттар Уюмунун уставына жазылган. 1949-жылы Думбардан Оксфордто, Нью-Йоркто түзүлүп атканда ошол уставга киришкен жанагы мамлекеттер. Анан ошол агрессия дегендерге түшүнүк берилген, адамзатка каршы кылмыш эмне экенин түшүнүк берилген. Мына ушундай территориялык бүтүндүк деген эмне экенин, суверенитет эмне экенин дегендердин баары тең ошондо. Кол салуу деген эмне болот, коргонуу деген эмне болот, коргонуу чеги деген эмне болот деген сыяктуу өзөктүү жоболор камтылган да. Мына ушунун баары тең жанагы эл аралык укуктун системасы деп аталат. Эми жайнаган көптөгөн конвенциялар бар, макулдашуу келишимдерди кайталап айтайын. Мына ошолордо жазылган. Ошолорго келишимдердин мамлекеттер макул болот, кол коет. Эгерде ага чейин ал мамлекет катышпаган, ал мамлекет жок кезде түзүлгөн
келишим болсо, кийин ошол мамлекет өзүнүн каалоосуна жараша, эркине жараша кошулат, анан ратификациялайт. Демек ошол келишимде камтылган жоолорду аткаруу милдеттемесин өзүнүн мойнуна алат да. Бүгүнкү күндө ушул дүйнөлүк абалда Кыргызстандын абалын алганда ушул сиз белгилеп кеткен кайсы принциптер бузулуп жатат? Биринчиден ошол эл аралык укуктун көптөгөн жоолору заманга ылайык эмес. Коллизия деп коет юристтердин тилинен айтканда. Мисалы, так айталы, улуттардын өз тагдырын, элдердин өз тагдырын өзү аныктоо деген принцип бар. Анан мамлекеттердин территориалдык бүтүндүгү деген принцип бар да. Экөө тең эң бийик, талылуу деп эсептелинген негизги принциптер. Бирок ошол эки принцип бири-бирине дайыма дал келбейт. Маселен, азыр дүйнөнүн картасы чийилип бүтө элек тилекке каршы, балким кайсы мамлекеттердин бактысына жараша. Мамлекеттер соңку жылдарда деле пайда болуп атат. Конкреттүү мисал менен алалы, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин 30-дан ашык мамлекет пайда болду. 2000 жылдан кийин 10-дон ашык мамлекет пайда болду. Азыркы күндө мына Украина менен орустар, Украина жергесинде орустар согуш жүргүзүп атат, атайын операция деп атап алып. Анан алардагы референдум менен тигилердин территориалдык бүтүндүгүн бузду. Референдум деген эмне экен? Бул плебисцит, Рим укугунан алынган. Элдин өз оюн билдирүү укугу. Да? Плебс, эл. Анан эми ошол эл өзү тандап алды, ушул тагдырды тандап алды, добуш берди деп, анан территориясын жулуп кетип атпайбы, бөлүп атпайбы, чачыратып атпайбы. Референдумдун ошондой аншлюс, агрессия, басып алуу, өзүнө каратып алуу. Муну Гитлер да колдонгон, Австриянын. Судет областы, Чехиянын. Аны дагы ошентип референдум менен Судетте немис тилдүү калк көбүрөөк жашайт экен, анан ушулар бизге кошулабыз деп атат деп, ошентип эле добуш берип, ушул эле жанагы Украинанын 4 аймагын добуш берген сыяктуу, же Солтүстүк Осетия бөлүнүп чыккан сыяктуу Грузиянын аймагына, же Крым сыяктуу эле ушул болгон, адамзат мындайды көргөн. Бирок тилекке каршы адамзат сабак албайт экен да. Адамзат сабак албайт экен. Мына ошондуктан жанагы эки принцип бири-бирине каршы да. Анан аны так аныкташ керек. Кайсы учурда элдер өз тагдырын өзү аныктай алат. Кайсы учурда территориалдык бүтүндүк доо кетти деп. Бирок муну эми бул далай тартыштын дипломатиялык, саясий, идеологиялык, маалыматтык кармаштын натыйжасында чечиле турган нерсе да. Анткени орустар макул болбойт азыр. Сен Украинанын территориясынын бүтүн жакын жооткусу жок. Каякта менин жеримде атпайбы? Бул эл өзү каалады ошону. Крым ата-бабасынан бери тетиги Иван Грозныйдан бери биздин жерибиз болчу. Болгон эмес деп. Болгон эмес, Украинадагы мамлекетин жок болчу, Казагын дайыны жок болчу деп бияка чейин Азияга да аргамжа ыргытып, камчысын кезип, кылычын кезип атпайбы? Рахмат, биз азыр кыска жарнаманы угуп алалы, андан соң кайра улантабыз. Марал үналгысында жарнама. Сонундуктун жана жөнөкөйлүктүн айкалышы. Француз даңазасы менен Елисейские поля турак жай комплексиндеги жашоо. Кенен жашыл аймак курулуштары азаян. Европалык стиль. Авангард стиль курулуш компаниясынан Елисейские поля рахаттуу жашоо. 10 жылдан ашык тажрыйбанын негизинде түптөлгөн Марал Медиа мектеби сиздер үчүн эшигин ачат. Анда оратордук чеберчилик жана актерлук, алып баруучулук 3 багытты бир курста камтыган, тажрыйбасы мол 3 мугалимден жаңы мен курсун окуп, жашооңуздун жаңы барагын ачыңыз. Ошондой эле 180ден ашык видеоклип жана белгилүү кыргыз тасмаларын тарткан Канат Аснакунов менен бирге мобилография курсун сунуштайбыз. Мобилография курсунда сиз 10 күндүн ичинде видео тартуунун сырларын үйрөнүп, иштеп кетүүгө мүмкүнчүлүк аласыз. Баса, мыкты жыйынтык көргөзгөн бүтүрүүчүнү Марал медиасына ишке алып калуу мүмкүнчүлүгү бар. Шашылыңыз. Сурап билүү телефондору 0995 68 0606, 0773 72 35 05, 0700 92 16 43. Марал медиа мектеби менен бирге бийиктиктерди багындар.
Ишиңиз илгери болсун. Илгерилетмек бизден болсун. Жарнама үчүн 0551 20 10 00. Маралдын түз эфиринде күн чабыт программасын угуп жатасыз. Бул эфирде Маралдын Фейсбуктагы баракчасынан түз эфирде көрсөңүз болот. Биз бүгүн программабызда эл аралык укук системасы ал кандай учурда бузулуп жатат, ушул теманын айланасында сөз кылып жатабыз. Студиябызда тарыхчы, дипломат Алмаз Кулматов бар. Сиздин дагы сурооңуз же пикириңиз болсо байланышка чыксаңыз болот. 0312 68 06 06 0709 68 06 06 номерлары иштөөдө. Алмаз агай, ушул эл аралык укуктун сакталышына эмнелер гарант? Же болбосо ушул эл аралык укугу бузулбашы үчүн өлкөдө кандай шарттар, кандай өзгөчөлүктөр болушу шарт? Биринчиден ошол эл аралык укуктун системасы ушул мындай сактоочу кепилдик ошо мамлекеттер өзү. Биринчиден. Ал эми экинчиден болсо мына булардын баары тең Бириккен Улуттар Уюмуна мүчө да. 193төн ашык мамлекет. Тарайтпай айта албай атпайсызбы, анткени бүгүн эртең мамлекет пайда болуп калышы мүмкүн экен да, жаңы мамлекет. Анан ошол 200гө чукул мамлекеттин Бириккен Улуттар Уюмундагы уставын сактоо, анан ошол жана эл аралык келишимдерди, милдеттемелерди ошол мамлекеттер сактоого тийиш да. Ошол жанагы эл аралык укуктун системасында эң негизги дагы бир принцип бар. Келишимдер сакталууга, аткарылууга тийиш деген да. Бул дагы байыркы Рим укугунан бери келаткан принцип. Мына ошол сакталбагандыктан жанагындай ылас жаман терс көрүнүштөр болуп атпайбы? Ошол келишимдерди түзгөн мамлекеттер ошол келишимдерди жакшыртууга, сактоого, анан аны аткарылышына өздөрү умтулууга тийиш. Башка галактикадан келип бизди жөнгө салып бербейт. Булар өздөрү түзгөн келишим. Анан ушул жерден жоопкерчилик маселеси чыгат. Укуктук, саясий, моралдык жоопкерчилик маселеси келип чыгат. Моралдык, укуктук, саясий жоопкерчилик болсо, ошол мамлекет башчыларынын, ошол элитасынын, башкаруучуларынын кыйымын, мен сайгүлүк элитамын дегендердин интеллектисине жараша, акылына, жоопкерчилигине, моралдык ыйманына жараша болот да. Ыйман десе, мен диний негизде айткан жокмун, мен нравал жагын айтып атам да. Анан ошого жараша болот. Бирок бул прецеденттер көп да, аткарбай коюп жазасыз калуу. Ошо кандай кесепеттерге алып келет анда мисалы? Ал укуктук нигилизмге алып келет. Мыйзамдар мыйзам болуудан калат. Анан прецеденттер ошол бирөө бузуп, анан экинчиси ошо бузган тарап жазасыз калса, анда калгандары дагы мына көчөдөгү биздин коомдогу жарандай эле да. Бир мыйзам бузса, эки жолу бузса, же болбосо кошунасы бузса, ал жазасыз калса, анда эмне үчүн муну жазалабайсың деп анан кыйкырып кантат да. Демек ошондой нерсе мамлекеттер арасында да мамилелерде ушундай эле сөздөр айтылат. Мына азыр эле айтып атышпайбы? Анан бул ошол эл аралык укуктук системанын кедерине кетип дискредитациясына алып келет. Анан жанагындай, анан хаос башталат. Анан кайта дүйнөнү тартипке алып келиш керек болот. Дүйнөнүн тартиби кантип келет? Ал кан төгүлүп, анан согуш менен келет да. Бул ушундай перспектива күтөт. Ошондон кеч болуп мына бүгүнкү күндө булар орус тарабы дагы айтып атпайбы? Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин чечими жок, силер Югославияны бомбаладыңарбы? Дейт. Бомбаланган чын. Чечими жок экен да чын. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин уставда ошондо жазылганда, бир мамлекетке ошол дүйнөгө коркунуч туудурган кооптуу кесепеттүү нерселерди жоюу үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун башка Коопсуздук кеңешинин чечими менен ушул мамлекетке куралдуу күчтөр киргизилет деген жообусу бар да, ушундай пункт. Анан аны сактабай туруп, Иракка кирдиңерби, бомбаладыңарбы? Дейт. Ливияны талкалап чаңын асманга чыгарып гүлүн көккө сапардыңарбы? Дейт. Так. Анан адам укугунун сактоо менен ички ишке кийлигишпөө деген маселе бар. Экөө да бири-бирине каршы. Мамлекеттин ички ишине кийлигишпөө. Экөө тең өзөктүү принцип. Бирок адам укугу бузулган жерде силер адам укугу бузулду деген шылтоо менен айрым мамлекеттерди талкалап атасыңарбы дейт. Талкалап атасыңар дейт. Мисалы 1993 жылы турганда да миллиондон ашык кишини башка бир бийликке келген топ, куралдуу топ, силер бизге каршы келсиңер деп тып-типыл кырып салганда, геноцид. Так.
Анан ага унчуккан жол сары дейт. Мына ушундай сен минтиң, мен минтим деген талаштар көп болуп атпайбы? Алга факты да жетиштүү болуп атат. Мисалы Кытай далалы. Кытайда батыш кыйкырып атат, адам укугу бузулду, уйгур тектүү, мусулман тектүү калкты жанагынтип кыйноого алып геноцидке учуратып атат деп жарыялап атышат. Алардын сөзүн айтып атам, мен берген баа эмес. Кытайдын болсо айтып атат, жок, ички ишибизге келишпей эле. Биз буларды эмгекке тарбиялап атабыз деп атат. Анан буга чейин мисалы адам укугу боюнча Америка монополист болчу, батыш монополист болчу. Анткени жылыга адам укуктарын сакталыш боюнча докладдарды, отчеттарды жарыялап, анан ошого баа берип, рейтинги чыгарып, глобалдык, регионалдык рейтинги чыгарып турчу да. Анан эми соңку жылдары, мына 2015-14 жылдан го тартип буга Россия менен Кытай дагы аракет кыла баштады. Кытай жылыга мына 4 жылдан бери докладын жарыялайт. Дүйнөдө адам укугунун сакталышы деген. Анан ал темасын деле А деген деле Америкадан баштайт дагы. Америкада адам укугу эзеле сакталган эмес, мунун баардыгын жалган калп Америка адам укугуна шек келтирген кылмышкер мамлекет деп атайт. Полициялар кара түстүүлөрдү сабап таяк менен башка койгулап өлтүрүп салат, муунтуп деп жанагы Флойд ушулардын баарын жазат да, кыскасын айтканда. Ошолорду чогултуп, атайын изилдеп, иликтеп, документтештирип, анан кийин мына тиги баланча караны өлтүрүп салды, түгүнчө түстүүнү көзгө сай өлтүрдү деп ушулардын баарын жарыялайт. Россияда ошондой доклад менен чыгат. Анан Россия менен Европейский суд по правам человека чыгып калды да. Ал тааныбайм деп атат. Анан Россия өзү европалык мамлекет, ошо келишимдерге мүчө, кол койгон мамлекет. Демек ал аткарбайм деп атпайбы? Ошондуктан мынакей жанагы 4 нерсе укуктук жактан каршы, анан аткарылышына келгенде мындай прецедент түзүлүп калып, аткарылбай калып атат. Кичинекей мамлекеттер, алысыраак мамлекеттер болсо, алдуулар баса калып атпайбы? Анан кимисинин үнү өктөм чыкса, ошонуку эп болуп атпайбы? Ошонуку эп болуп атат да, мына бул өтө кооптуу. Демек, адам укугу гана эмес, мамлекеттерди, ошо мамлекеттерди түзгөн, ошо мамлекеттердин жаранулган бүтүндөй калктын, элдин 1 миллион болобу, 10 миллион болобу, 10 болобу, канча санына карабастан, жынысына, улутуна, жашына карабастан адамдардын коомчулугунун укугу бузулуп атпайбы? Аны мыйзамга такап бузуп атышпайбы? Мына ушундай кесепеттерин азыр дүйнө ойлонуш керек да. Шуну ойлонуп кой, минти берсек, анда жанагында анархия, хаоска келип, анда мындай война всех против всех болуп, баарына каршы кармашып, бири-бирине найза сунуп калыш мүмкүн да. Мен корктойн деген жокмун, анын тиле түйшүктөн башарып алган элди сестентейин деген жокмун. Дүйнө ушуга келатат. Мындай бир Кыргызстан менен Тажикстандын шартын алганда делечи, мисалы Тажикстан тарап президент дагы Бириккен Улуттар Уюмунун трибунасында айтпадыбы, бир канча жолу уставдарды бузуп келатат, келишимдерди бузуп келатат депчи. Анан мисалы Кыргыз, Орус, Украинанын шартында дагы мисалы чара катары санкцияларды салынганын көрүп атабыз да. Мындай кандай ушул келишимдер, уставдар бузулганда эмне чара көрүш керек негизи? Же көрүлбөй эле калып калат? Жок, көрүш керек. Негизги ошол дүйнө, ошол мамлекетти, дүйнө коомчулугу ошол мамлекетти айыптайт. Бул дипломатиялык. Ошол мамлекеттер менен дипломатиялык мамилесин үзөт. Ошол мамлекеттерге саясий, укуктук санкцияларды, чектөөлөрдү салат. Экономикалык чектөөлөрдү коет, мажбурлайт. Эгерде такыр айласы кетсе, ошол мамлекеттеги режимди, саясий, укуктук режимди алмаштырат. Анан алардын башчыларын соттойт, эл аралык соттоо. Атууга кесет, даргасат. Ушундай кылат да. Мисалы, 2-нчы дүйнөлүк согуштан кийин нацисттерди ушинтти да. Анан алардын жана башчыларын, ошолордун демилгечилерин, идеологдорун, аткаруучуларын жанагынтип адамзатка каршы кылмыш кылган деп туруп анан адамзатка каршы кылмыш деген Римский статутта отурбайбы, ошону менен соттошот, эл аралык сот бар, эки жерде жайгашкан. Мына ошондой механизмдерди колдонот. Бирок эгерде ал мамлекет кубаттуу болсо, ага мойын бербейт. Жеңилип эле калып, так айласы кетип, багынып
кол көтөрүп бербейсиң. Анын үчүн ал мамлекетти жеңиш керек болот. Мына ушундай жагы болот атпайбы? Албетте жанагындай чабалыраак, кичирээк мамлекет болсо жанагындай уйпалай ийишет. Режимин 1 саатта алмаштырат. Башчыларын каяктан болсо да табат, кааласа табат, каалабаса издеп жүрө берет. Издөөдө жүрөт дегендерди окуп каласыз го? Жаныңызда жүрөт, издөөдө жүрөт деп. Артында сүрөтүн телевизордон кол ашып туруп издөөдө жүрөт деп коет. Анан ошентип калышы мүмкүн да. Мисалы Югославияда Милошевич соттошту, ошондой эле кылмыш кылган башка инсандарга кубаттуу өлкөлөрдүн өкүлдөрүнө дай алышкан жок да. Дай алышпай койду да. Же дагысы келбей койду. Каалабай койду да. Так, жанында турса кармагысы келген жок да. Мына ошондой эки ача стандарт, кош стандарт деп атпайбызбы, ошондойлор болуп атпайбы. Тажикстанга келсек, ал мамлекеттин биздин мамлекетке каршы агрессиясы укуктук баа алууга тийиш. Биздин өлкө ошого аракет кылып атат да, биздин президент ошон атайын. Атайын барды, рас барды. Анан эми биз мүчө болгон, жана сиз башыңызда айтып сөзүңүздүн башында айтып аткан, биз мүчө болгон уюмдар буга кайдагер мамиле кылды да. Жама 21-жылы жамааттык коопсуздук келишимини уюму деп ОДКБнын саммити өтүп атканда кол салдылар бизге. Жазында эсиңиздеби? Былтыр эле болду да. Саммит өтүп, Душанбеде саммит өтүп атат, Душанбе Кыргызстан кол салат. Быйыл болсо ШОСтун уставында негизги маселе региондук коопсуздук жана ушул уюмга кирген мамлекеттердин коопсуздугун биргелешип сактоо деген устав мен ойлоп тапкан жок. Ушундай жазылган. Кытай тилинде дагы, орус тилинде дагы ушундай жазылган. Анан ал жумуш тилдеринде да. Ошо келишимде. Анан булар Астанада, Самаркандта, Самаркандта саммит өтүп атканда кол салды да. Чим деген жок. Тигилер ушул уюмдун пайдакорлору, бенефициары Россия менен Кытай да негизинен. Өкөө демил келет, өкөнөгө пайдап келет. Өкөдөн лам деген жок. Коңшу бир тууган деген, кандаш деген, казагың лам деген жок. Эми калгандардын. Мейман тосуп аткан, ушу саммит өтүп аткан демейде ийкемдүү абдан илбиринки чоң дипломат мына айлантып атпайбы элдин башын. Ошол Шавкат Мирзиёев эчтеке дей алган жок, дегиси да келген жок, балким дей албай калды, буйдалды. Бирок кайсап калган, уюм өзү дискредитация болду. ОДКБңыз дагы, ШОСуңуз дагы. Ушулар чогулуп атса, коопсуздук жөнүндө талкуулап атса, бирөөнө экинчиси колсо, булар уюм каталбаса деп. Мунун баары тең албетте калган дүйнө көз салып турат. Фиксация кылып атат. Так. Алар бир күнү болсо, бир күнү көтөрүп чыгат. Биздикилер да көтөрбөгө тийиш. Анан айтышыбыз керек, ай, силер ушу ойдон турасыңар, анда эмнеге азыр бизди коколоп анан тияка позицияң билдир, бияка позицияң билдир деп атасыңар. Силер бизге кол салып аткан кандай силердин позицияңар? Эмне биз кемештеп койдук булар өзүңөрдү дегидей нерселерди. Бул дипломатияда, саясатта бардык нерсенин өзүнүн баасы жана жообу болот да. Аны айтыш керек болот. Кайым айтыш эмес, бирок мындай ылайык келген мезгилдерди эстетиш керек. Ошонун баары тең таасир этүүнүн формаларына кирет, каражаттар, инструменттерине кирет, аспаптар да. Анан мына ушул жагына келгенде биздин саясий элита, тиешелүү мамлекеттик органдар ошол дүйнө коомчулугуна туура жеткизип, так жеткизип, анан кийин доолагыдай болушубуз керек да. Тажикстан сөзсүз өзүнүн укуктук баасын, саясий баасын алыш керек. Ошол Бириккен Улуттар Уюмуна кайрылбадыбы? Ошондон бир майнап чыгат деп ойлойсузбу? Чыгарыш керек. Анан бир эле айтып коюп эле токтоп калганда болбойт. Ал дүйнөгө 10 жолу, 100 жолу керек болсо кайта айтыш керек. Ар кандай форматта айтыш керек. Бул өзү дискуссиянын, талкуунун, анан ынандыруунун натыйжасында боло турган нерсе. Эми анын үчүн ынандырыш үчүн аны башка да жолу бар албетте. Ал согуш болуп атпайбы. Анан жалпы дүйнөгө согуш жарыялай албайбыз. Согушты эч ким утпайт азыр. Бүгүнкү күндө дүйнөдө согушта, момундай глобалдашкан заманда эч кимди ута албайт. Тарых далилдеп келген, эч качан агрессия ута албайт. Убактылуу жеңишке ээ болот. Бирок кайта өзүнүн территориясынан ажырап калышы мүмкүн. Өзүнүн суверенитетин ажырап калышы мүмкүн.
Мисалы, Биринчи дүйнөлүк согушуңузду караңыз. Мен 14 күн согушта айтып бере коеюн. Так. Мына империялар баары кулаган. Так. Анан алар жоюлуп кетип чачырап, майда аты жок да, көп империянын аты калып, заты жок да. Ошондой болот. Ошондуктан биздин жанагында бизди мынтип күч колдонуп, төбөгө койгулап, кылыч кесип утуп алабыз дегендер жаңылышат да. Жаңылышат. Азыркы күндө ушул эл аралык укуктун, ушул системанын принциптеринин сакталышында Борбор Азиянын орду кайсы жерде? Мисалы өткөндө Борбор Азия өзүнүн орду болгондо Борбор Азия биринчиден Борбор Азия элин жетектейм, эл башында турган жүрүктескейм деген башчылары өздөрүнүн жоопкерчилигин сезүүгө тийиш. Биринчиден. Экинчиден ошол аткаминерлер Борбор Азия эл аралык мамилелердин объектисинен, атаандаштыктын оюндун объектисинен, оюнчуктан оюнчуга айланыш керек, субъектисине айланыш керек. Мына Рахмон Путинге даттан атпай, ал бирок бир чындыкты айтып алды. Борбор Азия Кытай +5, АКШ +5, Россия +5, Европа +5, Корея +5, барыңар эле +5 деп эле бизди эле барыңар эле карап атасыңар, канапайдаңар деп атпайбы. Ал ошол даттануусунда бир чындыкты айтты. Анан биз анткени ал антип так айтпаса дагы биз ушул оюндардын объектиси бойдон эле калатып турабыз дейт. Мына ошону жетиш керек. Үчүнчүдөн булар өз ара мындай өзлөрүнүн ортосундагы келишимдерди, макулдашууларды сакташ керек да. Жанагындай болуп мындай территориалдык, географиялык, инфратүзүмдүк же болбосо азыр нефти, газ менен бай алган мамлекеттерде болуп коңшулар эсип тургандар сол бизди кысымга албаш керек. Биз аларды кысымга албашыбыз керек. Бул натыйжа майнап бербейт. Анан ошондо гана анан өз ара ишеним болуш керек. Ишеним болмоюнча, макулдашууну аткармайча эч качан ал мамлекеттердин мындай ортосунда пайдалуу кызматташтык болбойт. Жанагындай объект бойдон калабыз, талаш тартыш болот. Ал дүйнөдө мамлекеттер ошондой талаш тартыштарды пайдаланат. Кадимкидей алардын кызыкчылыгына дал келет, шайкиш. Көксөгөн ошол. Кармашып турса, аны башкарганга жеңил болот, соодурлашканга жеңил болот, ортомчу болуш болот. Анан өзүнүн кызыкчылыгын ойнотуп, өзүнүн кызыкчылыгын ишке ашырган ыңгайлуу болот да. Негизи чырлашып аткан жак алыс болот. Эки жагы тең. Анан аны мындай жөндөгөнгө, камчылаганга, жетелегенге, чүлүк салганга жеңил болот да. Мына ошону унутпашыбыз керек. Анан жанагындай мына жер массалык маалымат каражаттары биз коомчулук саясатчылар ошондой жанагы согуш риторикасын илимий максатта гана колдонушубуз керек да. Анан албетте ой материалдашат да. Анан ишке аша баштайт. Муун калыптанат. Бизге душман турбай деген муун калыптанат. Аларды эч качан ынандыра албайсың. Анын үчүн кайта сен дүйнөгө кайтып келип, анан кайта тигин жаратып, анан кайта тарбиялашың керек болуп калат. Эч качан ишке ашпайт. Ал ошо бүтүндөй муун калыптанып алса, мына мисалы 30 жыл, 32 жылдын ичинде ырыстуу тарбия бербей, жакшы билим бербей биз дайынсыз муунду калыптандырып алдыкпы? Желегин таштап баса бере тургандар көбөйдү да бизде. Алардын баалуулуктары эмне болуп атат? Анын үчүн аны кайта жаратыш керек аларды. Аны кайта тарбиялашыбыз керек. Бул бүтүндөй муун 30. Адамдын жашын 90 жаш орточо деп эсептөнгөндө 3төн 1 жашап койгон болот атпайбы? Анан бул калктын 20% түзүп атат. Анан алар жанагынтип гүлгандарды идеал тутуп жүрсө, анан кантип анан мамлекетти ишенесиң анда? Бүгүнкү пайдасы үчүн сатып ийе турган, ыйык деген ата бабасы ыйык деп эсептегендер сен сатып ийе турган муун пайда болуп атпайбы? Ал 30га төрөлгөндө 32ге чыгып атат. Ошо мезгилде 10-догу 40тан ашып, ада эле жаш болуп атпайбы? Ошондо калктын теңи жанагындай тарбия менен чоңоюп атпайбы? Ушул эл аралык мыйзамдар, макулдашуулар сакталган, мындай ушул баары принциптер, устаттар сакталган уюшуулар, кайсы уюшууларды белгилейсиз? Мисалы, адамзат мындай чочуп сестен химиялык куралды, биологиялык куралды колдонбоо деген эреже бар да. ООНдун конвенциясы бар, ошондой атайын келишим бар. Ошол сакталган. Мына мисалы, биринчи дүйнөлүк согушта да сакталган, экинчи дүйнөлүк согушта да сакталган да. Согушуп аткан мамлекеттердин баарында химиялык, биологиялык курал жетиштүү болчу.
Германиясында дагы, Россиясында, Антантасы, Франциясында да. Экинчи Дүниежүзүлүк согуштун баары андан аябай көп болчу. Тим эле иштиги карабай тажа алдан турган Гитлерди колдонуп, жеңилип атканда колдонгонбуз. Москвага жакын калып, Панфилов дивизиясына сактап турган мезгилде ошол мына азыр Москвага кирет деген мезгилде дагы айласы курулган СССР колдонгон эмес. Жамгырдай кылып жаатып, мөндүрдөй кылып ок атып атканда да Англия менен Францияга Германия талкалап атканда да колдонгон эмес. 43-жылы, 40-жылы Франция. Жеңилип атканда тиги бир топ элди кырып талкалап аткан Япония дагы колдонгон эмес. Атом бомбасын таштап атса колдонуш керек эле да. Туурабы? Колдонууга толук акысы болчу. Колдонгон эмес. Анан мына ушундай сакталган эрежелер көп. Анан эми эрежелер болдон калды деп эле анан кийин жанагындай негилисин жолашпай ошо сакталган эрежелерди, сактала электерин сактаганга биз түрткүлөшүбүз керек, талап кылышыбыз керек, аракет кылыш керек да. Ошол бүгүнкү күндө эмне түрткү болуп атат ушундай принциптер сакталбай жатканда, мамлекеттер жанагы башчылар өзүнөн, Мына ковид кризисине быйыл 60 жыл турат. Экөөбүз мына юбилей белгилеп атабыз Марат радиосунда. 27 октябрда ошол ковид кризиси 1,5 ай созулган кризис токтогон. Бул эки мамлекет Советтер Союзу менен Америка мына кнопкабызды басабыз деп калган да. Ошо даяр болуп калган. Анан бул дүйнөдөгү соңку тарактагы, жаңы тарактагы эң чоң глобалдык кризис алып келе турган ядролук согуш ачылайын деп калган да. Кеннедини военно-промышленный комплекс саясатчылары аябай коколоп турган, мына сыруусу болсо аябай улам маалымат берип, тигилер талкалагантып, мына баскантып, Кубага жайгашкан ракеталарды Хрущев ата турган болду деп ынандырып коюшкан. Мына уже басылды деп. Хрущев болсо айтышкан, АКШ Турцияда мынакей аткантат бизди. Аз калды, мына азыр баспасаңыз өлкөнү калдык, өлтүрөт, талкалайт деп ынандырышкан. Анан ошол интеллект, жоопкерчилик өкө тең жоопкерчиликти алды. Өкө тең жанагы айлана тегерегиндегилерди уккан жок. Анан Кеннеди биринчи кадамчыл деп каттын шашылыш кайрылды. Хрущев макул болду Политбюронун чечими менен. Кеннеди иниси өкө эле анан Дик Ачесон деген үчөө эле ушул согушту баштабоого умтулган. Калгандар алка жаккан алып турган. Анан өкөнү тең айыптады. Хрущевду дагы, Кеннедини дагы коркоктук, чыккынчылык кылды Американын кызыкчылыгы үчүн. Деп чабалдык кылды деп. Хрущевду да ошентип айыпташкан. Хрущевду кызматтан алып тынышты. Кеннедини атып тынышты. Ошон үчүн жана мамлекет башчылары жоопту ошолор аткарыш керек. Анан сиз экөөбүз барып чечимди бузбайсызбы? Туурабы? Биз мынакей сиз журналистиканын этикасын мыйзамдарды сактайсыз. Мен өзүмдүн мамлекеттик мыйзамдарымды жана этикамды сактайм. Мамлекет экөөбүз укукту делегировать эткен полномочия бийлик мамлекет баштарында. Рахмат, бүгүнкү программабызга бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Ушул эл аралык укуктук система, ушул принциптер кандай учурда бузулуп жатат, жалпы бүгүнкү күндөгү абал кандай, бул боюнча биздин суроолорубузга тарыхчы, дипломат Алмаз Кулматов жооп берди. Рахмат убакыт бөлүп келип бергениңизге. Саламатта калыңыздар, жакшы. Угарман жана көрөрман, бул эфирдин кайталоосун Маралдын Фейсбуктагы баракчасынан көрө аласыз. Коом, саясат, экономика, маданият. Бул биздин турмуш. Жашоо агымынан артта калбай, күндөлүк жаңылыктарды, коомдогу ар кыл окуяларды бул программадан талдайбыз. Иш күндөрү саат 8:20 баштап, күн чабыт.